Бишкек шаарынын 34 жаштагы тургуну Болот Турдубеков жоготуп алган туулгандыгы тууралуу күбөлүгүн калыбына келтирүү аракетин көрүүдө. Мындан улам бүгүн калаадагы калктык тейлөө борборуна келген. Күтүп калбаш үчүн телефонуна тиешелүү тиркемени жүктөп, үйдөн эле онлайн кезекке турган. Муну менен убакытын үнөмдөп жатканын айтат. Буга чейин келип талон алчук, ал кичине удобный эмес болчу. Азыр предложение тиркеме скачать этип, неме кылып атабыз, очень удобно экен. Кезек күткөндөрдүн санын азайтуу максатында Санариптик өнүктүрүү министрлиги 1-июндан баштап борбор калаада электрондук кезекке турууну киргизген. Андан бери аталган кызматтан 300 миңден ашык жаран пайдаланганы белгилүү болду. Жакында Ош шаарында да ишке кирери айтылууда. Буга чейин калкты тейлөө борборлорунда сааттап кезек күткөндөр болуп, нааразычылыктар жаралып келген. Airline деген каттаманы тиркеп алып, бул жакка калкты тейлөө борборуна келбей эле өздөрүнүн үйүнөн ошол баягы онлайн деп коебуз, кезекке туруп, анан убактысы жакындаганда келип туруп, биздин кызматты ала алышат да. Бишкек шаарындагы номер 4-чү калкты тейлөө борбору күнүнө 800 адамга кызмат көрсөтүшү керек болсо, учурда алардын саны 1200ге жетүүдө. Анткени Россиядан келип каттоого тургандардын саны өскөн. Санариптик өнүктүрүү министрлигине караштуу калкты каттоо департаментинин директору Нурсултан Сардарбековдун айтымында, быйыл Кыргызстанга келген орусиялыктардын саны былтыркыга салыштырмалуу 30%га көп. 9 айда Кыргызстанга 192 миң орус жараны келген. Жарандарды каттоо, каттоодон чыгаруу, паспорт алуу, туулгандыгы тууралуу көйлөктөрдү жасатуу, мындан башка да документ иштерин бүткөрүүдө Кыргызстан боюнча 34 калкты тейлөө борбору бар. Өткөн жылдын октябрынан быйылкы жылдын ушул мезгилине чейин 5 мындай жай ачылган, жылдын аягына чейин дагы Ош, Кант жана Кемин шаарларында дагы ачылуу алдында турат. Мындан сырткары мобилдик топтор да бар. Алар жерлерге барып, калкка документ иштерин бүткөрүүгө жардам берет. Учурда Баткен облусунда 5 топ иштеп жатат. Алар Тажикстандын куралдуу кол салуусу учурунда жоготкон 450 жарандын документтерин бекер калыбына келтирип беришти. Баткен областында катталган жарандар архивдик кызматтан ошол бир кандай бир архивдик документ алуу үчүн, бир справканы алуу үчүн мындай бекер түрдө биз ошондой мүмкүнчүлүктү бердик. Андан тышкары дагы ошо акыркы Кыргыз-Тажик кабалагында өзүңүздөр билесиздер, көптөгөн биздин жарандарыбыз ошол жерде өздөрүнүн үй бүлөсүн, үйүн, мүлкүн тыштагандыктан кээрлеринин жанакындай документтери дагы кошо жоголгон. Анын арасында азыркы күнү бизде 450ден ашык жарандарыбыз расмий түрдө келип катталышкан. Санариптештирүүнүн алкагында Кыргызстан боюнча 1700дөн ашык мамлекеттик мекеменин документтери электрондоштурулду. Ага ылайык 71 министрлик жана мекеме, 92 коммерциялык уюм түндүк электрондук өз ара аракеттенүү системасына туташтырылган. Мындан сырткары 9 ай ичинде 2,5 миллион документ электрондук каттоодон өткөн. Рахат Жаныбекова, Азамат Кыдыр Токтоев, Ала Тоо 24.